Чүй облусундагы Манас айылы. Бул үйгө чогулгандар Азамат менен Наргиза жаналардын тырмактай 2 баласын акыркы сапарга узатуу үчүн келишкен. Ушул жерде баланын энеси, баланын атасы, бир туугандары кан жутуп, көз жаш төгүп турат. Мына ат башлык, нарындык туугандар, бардыгыңыздарга көңүл айтам. Мынакей 30 жаштан эми гана өтүшкөн Азамат менен Наргиза 7 жана 5 жаштагы уулдарын чоңойтуп, кыздуу болууну көптөн бери кыялданып жүрүшкөн. Алардын 4 ай мурда кызы төрөлүп, кубанычы койнуна батпай сүйүнүшүп, бирок бул көпкө созулбады. 16 январдын таңында болгон авиакырсыкта Наргиза ошол 4 айлык чүрпөсүн бооруна кыскан бойдон о дүйнө кетти. Жолдош Азамат менен ортончу уулунун жансыз денеси табылды. Кошуналарын жоготкон Өрмөт апанын азыр кабыргасы кайышып турат. Булар аябай жакшы үлгүлүү семьялардан болчу, балдарын жакшы карачу. Андай немелер деле жок, жакшы балдар эле жакшы эле бүт баасы кетти, 2 баласын алып кетти. 2 баласы кетти, бир баласы аман калды, өзүрө кетти. Азамат менен Наргиза кырсык болгон Дача суу айылында батирди ижарага алып 4 жылдан бери жашап жатышкан. Азамат жөнөкөй жумушчу болсо, жубайы Наргиза Кут билим гезитинде корректор, кийинчерээк көркөм редактор болуп эмгектенип баштаган. Аталган гезиттин жамааты Наргиза Жумакунова шаардан алыста жашаганына карабастан балдарын бакчага таштап, жумушуна кечикпей келчү, жоопкерчиликтүү кызматкер болчу деп эскерүүдө. Наргиза ошол өзүнүн турмушка болгон умтулуусу менен, жумушка болгон умтулуусу менен бизге дайыма үлгү болчу. Балдарын абдан жакшы көрчү. Анан ушул жолдошу менен абдан ушул ынтымакта жашачу. Анан ушул бир күндө 1 саатта ошол үй бүлөнүн болбой калышы биз үчүн өтө чоң жоготуу болуп отурат. Биз мындай кызматкерди дайыма анын элесин эстейбиз. Түбөлүк анын элеси биздин эсибизде калат деп ойлойм. Наргиза менен Азаматтын артында 7 жашка толгон бир гана уулу калды. Ал кырсык болгон таңда мектепке кеткен экен. Биздин класстын окуучулары, алардын ата-энелери Султандын каза болгон үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Султандын ата-энеси жакшы адамдар эле, камкор эле. Мындай ата-энелер коомчулукта өтө аз. Алар кырсык болгон күнү Султанды мектепке жөнөтүүгө үлгүрүшкөнүнө кубанып турам. Бирок алардын о дүйнө салганына баарыбыз өкүнүп жатабыз. 16 январдын таңында болгон каргашалуу кырсыктан кийин Султан сыяктуу дагы башка жаш балдар ата-энесинен, бир туугандарынан ажырап, томолой жетим калды. Бирок баарыбыз алардын эркелетер атасы, энеси бололу деген тилектештигин билдиргендер бар. Руфат Эргешов, BBC, Бишкек.